Өкүнбөйсүңөр иши кылып 5 тонна жактык. Ассаламу алейкум туугандар. Биз Жети Өзү районунун Барсон айылында турабыз. Өзүбүз орнотуп кеткен акылдуу печкабырдан кабар алганы келдик. Буюрса баары сонун, баары жакшы иштеп атыптыр. Убагы менен баары көмүр салып, убагы менен вентилятор иштеп, убагында температура өчүп жанып атыптыр. Ошол менен биргеликте интервью алганы келдик. Өзүнөн да бир ооз полный сырайлуу деп. Канча көмүр жактыңыз, деги эле үйдү кандай ысытып берди, ошол тууралуу биз айтып берсеңиз. Айтып берейин. Бул жакшы. Башында жаңы койдурганда ошо бир аз көнбөй, түшүнбөй, силерге чалып, улам эметип атып, сурап атып көндүк. Атак үйдү жылытканы, температура канча берсең ошого жараша жылытып берет. Биздин үйдүн көлөмү менен канча жаксак, ошончо кылып эле жылытып берет. Жакшы эле иштеп атат. Буюрса. Үйүңүздөр 200 метр квадрат, Ошондой болуп калат. Жана сурап баштаганда сентябрдын аягында эле уже жаап баштаганбыз. Ооба. Үйдө кичинекей бала бар болгондуктан. Канча тонна көмүр жаап койдуңуздар? Могу 5 тонна кетти, толук 5 тонна жактык. 6-чысын эми түшүрдүк жана. Значит, ошондо октябрь, ноябрь, декабрь, январь 4 айда примерно 5 тонна кетти. 5 тонна. Өтөндө болгондо баягыдай 6 миң сомдук көмүр эмес, биз 3 миң сомдук көмүр жагабыз да. Элге тоннасына 3 миң сом өтөбүз. Мына бир толтурганыңызда канчага жетип атат? Канча суткага жетип атты? Же мына чакалар менен салып аттыңызбы? Могу чакалар менен салып атабыз. Ушу менен 4 чака салам. Кечинде бир салам, болду, ошо менен эртеси күнгө чейин жетет. 4 чака салсаңыз бир суткага жетет. Ооба. Анан баягы өзүң минутасын бергенине жараша да. Эгер деген минутасын биз деген кечкисин бир 23, 25тен ашырбайбыз да, 25 мүнөттө бир түтө турган кылыпчы. Анан жетет, кийинки кайра ушулмага жетет. Ошо атак жылыткан температурасын берсең, ошо жараша жылытып берет. Ысып кетсе азайтып коебуз, муздап караса көбөйтүп коебуз. Көмүр кайсыл жактыкы? Кара кечен. Кара кечен көмүрү. Бул жакта көбүнчө эле кара кечен көмүрү жагылат экен да. Ооба, кара кечен көмүрү. Бул үйгө чейин биз Караколдон да интервью алып келдик. Ошол жерде көмүрдү 1 сомдон алып атыптыр. А бул жакта уже 3 сомдон алып. Эми смотря ким кандай көмүр алып атат, ошого да жараша. Бул жерде азыр, по-моему, Орешка көмүрлөр экен, Орешка аралаш көмүр экен. Ошого кымбатыраак болушу мүмкүн. Караколдо болсо семечка көмүр болчу, ошого ал арзаныраак окшойт. Ошо 3 сомдон болгондо деле бизге Кудайга шүгүр эле, сонун. Силерге рахмат. Ишиңерге ийгилик. Үйүбүздү ушинтип жылуу эле кармай бергиле ар дайым. Силерге да чоң рахмат. Бизге ишенип Өкүнбөйсүңөр иши кылып, өкүнбөйсүңөр жазатсыңар. Ошол рахмат. Баарыңыздардын үйдөрү жылып болсун. Ассаламу алейкум. Искөлдөн салам. Ассаламу алейкум туугандар. Эми сиздерде таң аткан сайын күндө отун жарыш керек эле, от жагыш керек эле деген түйшүк жок болот. Печке койгондон кийин баягы ошто домдо жашагандай да болуп атабыз да бизчи. Күндө бир заправка кылат экенсиң, күн алып коесуң. Себеби бул бункерине 3 мешок көмүр батат, 3 суткага жетет, 24 саат кароосуз өзү иштеп турат. Бул пульт управлениясы, сиз каалагандай температурага өзгөртүп алсаңыз болот. Свет өчкөндө бул акылдуу печка чогун 5-6 саат сактап турат. Свет кайра келгенде өзү тутанып иштеп кетет. Кайра башынан от жагып тутандырыштын кереги жок. Жана ошондой эле аккумулятор менен же генератор менен иштетүүгө болот. Печка 4-түк лист менен жасалат. Горелкасы 2 сантиметрлик чугун, кеминде 10 жыл иштеш керек. Гарантиясы 1 жыл, баасы болсо 125 миң сом. Кыргызстан боюнча жеткирүү жана орнотуу бар. Үйүңүздөрдө ар дайым жылуулук болсун, жылуу. Ассаламу алейкум.